кымбатчылык көтөрүлгөн баалар карапайым калктын капчыгын кактап жатат. Анткени азык-түлүк баалары туруктуу кармалбай, тездик менен өсүп, акыркы 1 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй көрсөткүчкө жетти. Мындан улам эл өзгөчө айлык акы менен жашагандар тапкан кирешеси тамак аштан артпай жаткандыгын айтып, баанын өсүүсүн жөнгө салышса дешет. Калктын өзүбүздөн чыккан продукциялар арзандатылып, жеңилдетилген болсо болот эле. Нан, май, анан ун. Эми өзүбүздө семичке нерселер өскөн үчүн майды арзан кылса болот. Кымбатчылык болуп атат. Дагы кымбаттайт деп атат. Каяктан билели? Арзандатып жолго салып берсе жакшы болот эле. Кыйналып атабыз да. Продуктлар чындыгында кымбаттап атат. Бул менимче закондун иштебегендиги, баягы базардын немесин тактабагандыгы болуп атат. Бу жерде эң негизги соодагерлер утуп атат. Дыйкандар биз утулуп атабыз. Бизде арзан баада келип эле базарда аябай жок суммада сатышып атат. Атка минерлер иш-аракеттерди жасамыш болгону менен баалар өсүп жатканы гана байкалат. Мындай кырдаал сатуучуларга да таасир этүүдө. Анткени чет өлкөдөн келген товар баасы кымбат болуп, аны сатууда ыңгайсыздык жараларын айтышууда. Биз эмне дейбиз? Продуктуну көбүнчө фирмалардан алабыз. Фирмалардан алганда ар кандай фирма мына пандемиядан кийин, кече мына Казакстандын несинен кийин кыйла эле кымбат. Майлар күз мезгилинен бери күндөн күнгө кымбат. Бүгүнкү алган товар эртеңки күндө сөзсүз кымбат болуп келет. Негизги азыктардын бири болгон картошка орто эсеп менен 23,8%га чейин кымбаттаган. Эң жогорку баа Талас облусунда катталган. Сүт орто эсеп менен 18%дан 24%га кымбаттап, жогорку баа өзгөчө Ысык көл жана Жалал Абад областарында катталган. Кумшекер 2%га жогорлаган. Эттин баасы 483 сомго чейин кымбаттаган. Өсүмдүк майы 23%га. Мөмө жемиш жана жашылча 16%га кымбаттаган. Баалар жогорлаганы ар тараптан көрүнүп турат. 1 жылдыгын ичинде 13,5%га көбөйдү. Көбөйгөнү байкалып турат. Ар бир продукцияны карасаң, барында баалар кымбаттаган. Bir айдын ичинде 1,1%га жогорлаганы байкалды. Өлкөнү тоорган кымбатчылык сырткы жагдайларга байланыштуу. Анткени күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдүн 80% сырттан ташылып келинет. Учурда баа дүйнө жүзүндө өсүп жатат. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дүйнөнү каптаган инфляцияга байланыштуу баалар дагы өсөрүн айтууда. Андыктан пенсия, жөлөк пул жана маянаны жогорулатарын билдирди. Ошондуктан мен жалпы эл мени туура түшүнөт го деп ойлоп атам да. Январдагы көрсөткүчтөр жаман эмес, февралдагы жакшы келатат. Эгерде март жакшы боло турган болсо, биз кескин түрдө, дагы бир жолу айтып коеюн, кескин түрдө мугалим менен врач, социалдык тармакта иштеп аткандардыкын аз зарплата алып аткандын баарыныкын көтөрөлү деп атабыз. Буга байланыштуу эксперттер өлкөдө азык-түлүк таңкыстыгы жаралбаш үчүн эң оболу айыл чарба тармагына көңүл буруу зарылдыгын белгилешет. Анткени өзүбүздөн өндүрүлгөн продукцияларды көбөйтүп, анын сапаттуулугун арттыруу менен баалардын өсүүсүн жолго койсо болорун айтышат. Абалдан чыгуу үчүн жазгы талаа иштерине калк арасында муктаждык жаралган азык-түлүктөрдү көбүрөөк өстүрүү зарыл. Биз агрардык мамлекетпиз. Агрардык болгондон кийин демек ошол мүмкүнчүлүк болушунча канча ал кайракы жер болобу, суугат жер болобу, аны иштетүү маселелерин ойлонушубуз керек. Анан жөн эле иштетип калбастан сапаттуу продукция алуу маселесин, анан ошол алынган продукцияны реалдуу сатуу жолдорун, каналдарын издешибиз керек да. Пайда алууну издешибиз керек. Анан эң негизги биздин биринчи ошол өзүбүздүн ички талабыбызды кандыруу маселесин ойлонушубуз керек. Бул баягы комплекстүү иш-аракет болуш керек. Мамлекет тарабынан да, дыйкандар тарабынан да, жер иштетүүчүлөр тарабынан дагы жасала турган иш-аракет. Ошондо гана биз реалдуу чыйынтык алышыбыз. Кыргызстан азыр маанилүү деп эсептеген азык-түлүктүн 3 түрү боюнча өзүн камсыздай алат. Алар сүт, картошка, жашылча жана бакча жемиштери, ун жана өсүмдүк майы толугу менен импортко көз каранды. Сырттан ташылган азык-түлүктүн баасы көпчүлүк учурда ошол азык өндүрүлгөн өлкөдөгү түшүмдүн көлөмүнө жараша бааланат. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмат Султанов, 7 канал, Ош шаары.